Килемде 23-төн 70 кг салмакка чейинки жаш балбандар грек-рим күрөшү боюнча күч сынашууда. Бардыгы спорт мектебинин окуучулары. Мындай мелдештер жаш спортчулардын ортосундагы ынтымакты чыңдаса, экинчиден олимпиадалык оюндарга даярдоо болуп саналат. Оштон келдик. Жакшы деңгээлде турат мелдеш. Бири-бири менен достукту бекемдеп, ошол ушундай соревнование болду. Чемпионаттарга даярданып, турнирлер кылабыз. Ошолорго күрөшкөнгө даярданабыз. Ушундай турнирлерде болуп, олимпийский чемпион болобуз. Турнир Кыргыз милициясынын түзүлгөнүнүн 100 жылдыгына карата Ош облустук ички иштер башкармалыгы тарабынан уюштурулуп, жалпы 500дөн ашуун жаш балбандар катышты. Максаты мектеп окуучуларынын арасында катталуучу кылмыштардын алдын алуу болуп саналат. Коомубузда болуп келаткан терс көрүнүштү четке кагуу максатында, башкача айтканда ошо жаш өспүрүмдөр арасында тамеки чегүү, арак ичүү, ушундай эле жаат көрүнүшкө бөгөт коюу жана ошого барбоо жол максаты менен мындайча айтканда профилактикалык иш-чара өткөрүлөт. Иш-чараны Алай райондук ички иштер бөлүмү жана ички иштер министрлигинин Ош облусу боюнча баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүү жана каршы күрөшүү кызматы биргеликте өткөрдү. Синтетикалык баңгизаттарды, аптекалык дары-дармектерди колдонуу күч алып аткан кези, бирок ошого карабастан биздин кызмат иш алып барып атат. Бирок биз коомчулуктан дагы суранып кетет элек, ата-энелерден дагы суранып кетет элек, ушу балдарга көбүрөөк көңүл буруп, ушул көйгөйдү чечүүгө бизге жардам беришсе жакшы болмок. Мелдеш жалпы 2 күнгө созулду. Жеңүүчүлөр баалуу белектери менен сыйланышты. Айтсак, Кыргыз милициясынын түзүлгөнүнүн 100 жылдыгына карата 100 иш-чара өткөрүү каралган. Анын арасында балдар арасында өтүүчү спорттук мелдештер да бар. Айжаңыл Турду Маматова, Мунарбек Арзыбек уулу, ЛТР, Ош облусу.